машинаны жууп чайкап, иштерин арчып, тазалап, жумушка линияга чыккан даярданып жаткан кез иштеген жокмун. Так, сразу домой коебуз. Биякта өзгөрүүлөр болуп калыптыр. Каяктан эми домой кое турган? Бияка поезд басып турган кое коюптур да, получается. Домой. Поехали. Эмне жанык, эмне 3000 тарифтер экөө жанык экен, а? Так, парктын аты Миллион парк. Мынакей достор, ким Миллион паркка кошулуп иштейм деген болсо, кошулуп иштеңиздер, 2% алат. 200 сом салып берет, жана 800 заказ кылган, 300 заказ кылгандан кийин 800 сом балансыңарга тоже кошуп берет. Получается, ошондо общий бонус 1000 сом болот экен да. Кошулуу номер телефондору 0702 60 55 60 номерин чалып туруп, WhatsApp'ка документтер жөнөтсөңүздөр кошуп коет. Жана биз менен чогуу иштей бересиңер деп коет го. Так, барыңыздарга ассаламу алейкум, жалпы жамаат, коллегалар. Таксиге мынакей линияга көптөн бери чыга элекмин. Өзүңөр деле байкап атасыңар, голос бир аз ооруп эме болду. Ошого бүгүн чыгып кандай жаңылыктар болду, кандай өзгөрүүлөр болду, башка блогерлердин видеолорун көрүп атып, көп нерсени байкаштырдым. Көбү айтып атат, процент эме новостьлерчи, жанагы жаңылыктардан айтып атат. Эми водитель таксилер 7-8 миң таза иштеп башташты деп. Ошону кимде-ким ушул акыркы бир 5 күндөн бери иштеп ошондой жаңылыктарга кабыл болуп, ошондой сумманы иштедиңерби же иштебедиңерби? Сумма, заказдын суммасы тоже кымбаттады деп тоже жаңылыктардан чыгып эме болуп атат. Бул жаңылык ошо именно жанагы новостьлердин жаңылыктары, 24 kg, News KG дегендердин. Бирок водительдердин ойлорун пока что так даана көрө элекмин. Ошого бүгүн конкретно карап көрөйлү. Реально эле кымбаттадыбы, реально эле кымбаттаган жокпу, арендалар кандай болду? Ошол боюнча бүгүн ар бир заказдын астында бир кандайдыр комментарий калтырып, ойлорумду бөлүшүп кетем. Жана сиздер да ошого кошо видеонун астына комментарий жазып, чө почем, кандай болду, эмне болуп атат, жаңылыктарды жазып кетиңиздер. Анда эмесе заказды күткөнчө жумушту улантайлы. Жанагы домой койгон жерден баштап где-то бир 40 мүнөттөй турдум. Заказ жок, берген жок. Заказ вообще бербей койду. Анан не деп туруп айдап кете бердим. Новополовка келгенде бир заказ бердим, окей. 226 сом менен 177 сом ага калыптыр. Бирок жолдорду полный жабап салган турбайбы биякта, Новополовкадачы тоже ичиндеги жолдорду айланып кайра чыгып келип, короче 10 мүнөттө келе турган жерге 15 мүнөттө келип ушинтип калып калдым. Азыр эми могу шаардын ичине дагы жете элекмин, пока что заказ жок го чото. Ушундай эле болот же кандай болот негизи силерде? Кийинки заказ дагы түшкөн, аны алып келип азыр жеткирдим. 251 сом 15 мүнөттө. Оплата наличными. Так, эми мен бул жака кирип чыгайын. Анан улантабыз. Чё как? Посмотрим. Бум, Чынарга келип калдык. Так, 9 мүнөт жолдо жүрдүк. 2 мүнөттө эле келгем, 5 мүнөт бияка пробкада турдум. Заказ 253 сомго келдик. Так, дальше заказ түшкөн. Намесин басып кое берелик, каерде турасың сен эме? Бул менен азыр биз кичине долгийраак поездкага барат окшойбуз деп калдым да. Так, Смактит, улица Кривоносова, Бишкек барат экенбиз. Мынак отурганда. Все тихо, час. 58 мүнөт жолдо жүрдүк. Завершаем заказ. 438 сом. Заправка кылыш керек болот, заправка төмөн калды. Могул жерде бар экен заправкачы. Так, лидер газ дейт. Могул жерге барайлычы. Маршрут дейт.
кеттик. Все, спасибо. Я бисмилла, 1800 сомго 50 литр куюлду. Так, заправка почти что полный болуп турат, почти что полный. Азыр буну обнулять туруп. Так, что там, канча? Бүгүн 63 км жүрүп коюп турмун, 7 сааттан бери. 424 кмден бери өчүрүлөй экенмин. Мынакей бүгүн 0 кылдым. Бул бүгүнкү пробег. Что там, линияга чыгабыз анда? Коэффициент өчүп калды мен турган жерде. Жок коэффициент, жок. Саатына каядагы 500-600 миль, 1 саатта азыр 455 сом алган комиссиясы болсо, ошондо 370 сом калды да мага 1 саатта. Дагы саатына ушундай болот атат, күнүнө ушундай иштесе болот деп Яндекс аргандай статистиканы чыгарып, жок эле статистиканычы чыгарып ошентип сүйлөп аткандан бир четинен жинин келет да. Кичине мындай реалдуу сүйлөбөйбү депчи. Так, ну чё, ладно, улантабыз. 6 минут 38 секунд. Секундын бекер айттым, бекер айттым. Так, 143 сомго келдик. Заказ жок, короче, пока. Коэффициент бар болгон менен заказ жок. Билбейм, каяктагы саатына ушундай деп атат адамдар, иштеп атабыз деп, андай эчтеке жок. Бүгүн өзүңөр билгендей эле Россияда дагы, Москвада точнее 10 сентябрь акыркы күн деген реестрден чыгып кетиш күнүнө деп. Бүгүн эртеңден баштап аябай көп адам еще кайтат Кыргызстанга. Ошол үчүн Яндекс Такси көп деген Москвадан келген туугандарга, бир иштин вариантын бере турган мекеме Яндекс Такси. Ошол үчүн ошол такси мекемеси ал жак бул жак келгендерге жумуш жолун таап берет. Бир жагы жакшы сонун. Бирок жанагындай жеңилдетүүнү обязательно кылыш керек. Потому что көптөгөн адамдардын азыр колунда арендага албай турган жолу жок да. Мисалы үчүн көбү машинасы жок, ошол үчүн көбү арендага алышат. Аренда бергендер болсо 25 миң, 30 миң, 15 миң, там 6-1 график эме ушундай, анан кийин ремонтту сенде, мындай дегенде кичине бир аз мындай азайтып аренданы кичине арзандаткыла деп кайрылып кетем деп болчумун. Чтобы ар кимди ойлош керек да. Ошентсе деле по-любому калатпайбы негизичи. Өскөндө жазыптыр бирөөсү. Анда өзүң парк ачып ошентип кыл да деп. Возможно, кылат элем ошентип мен деле. Там 15 машина алып туруп, определенный документтерди кылып, конкретный условия кылып туруп, договор кылып туруп, как положено, нотариальный договор кылып туруп, анан кийин ошондой кылып жумушка кылат элем мен. Просто силер эми азыр көбүнчө любой эле адамга бере атасың, анткачы ал адам деле конечно алдап кетип атат. Эми аренда алган адамдар деле бар күнөө, мен кылбайм. Бирок ошолдон качыш үчүн силер конкретный условия кылып бериш керексиңер да. Конкретный условия, конкретный требования кылып туруп, анан кийин ошо алыш керексиңер да. Анан кийин ойдо келди берип кое берсиңер. Конечно, анча-мынча адамдар бар, жаман ойлору барлар бар, көп мен кошулам мындай бар экенчи. Но ошол адамдар ошондой кылган үчүн жөнөкөй грамотный, өзүн ойлогон, правильный, порядочный адамдар барып туруп, анан ошондой условияга такып атпайбы? Это тоже неправильно. Жаман десе эле общий судительсиңер деп чыгасыңар, жакшы дегенде эч кандай эмени кылбабызыңар да. Эми адам баласы ушундай экен, ошол үчүн келгиле. Конкретно бир мындай условия кылып, требованияны кылып, определенный бир этаптарды кылып, ошол нерсени иштеш керек. LX 470 дейт. Кечке күтүп отурдум, короче, заказ түштү 110 сом менен плюс так от не дейт? Улица не дейт? От араба, от арбаты деп окуптум. От арабадан Лущихина 92 барат экен. Отмена дейт, отмена. Могул жерге келишим керек эле по идее. Бул жактан барып кайра келишим керек экен да. Отмена кылып салды, короче, заказды. Сүйүнүп алып турмун го. Так, 30 минутта ровно келдик. Оплата карта экен. Космопарк деген жака. Так, дальше. Бул дагы, по-моему, где-то ордунда эле экен, Только каягында экен деген вопрос да. На месте.
Бастык. Эми күтөбүз. Бияк уже кечки Бишкек болуп кетти го. Акыры могу заказдан кийин эми потихонечку домой коёк дейм. Бир болсо. Космопарк. Бишкектеги микроштарга келип калдым. Так 23 жол жүрдүк, 219 сом. Потихонечку падилам кое берет окшойбуз. Маршруттай көрөсөт. Поехать заказом по пути. Поехали. 1 saat 9 minut көрсөтөт. Так, ошондо бул жака дейт, а? Курчатова дейт. 20 кеттик. Поехали. Короче, жана калган заказ келип туруп, намесин баскан отмена басып салды да. Азымовго келдим жаңы заказга. Жанагы 130 мен берген болчу, бул 30 мен берип койду го. Ошентип заказ отмена алган адамдар жана паршивый болсот экен, а? Намесин басканда отмена алып атпайбы? Алыстан бери кайтып карап отурганда получается ал адам, Редиска десе. Булар эмне кылат экен эми? Көрөбүз. 13 минут. Оплата наличными. 222 сомго келдим. Короче, нифига да 1 саатында мындай болуп атат деген сөз жок. Эркекче айтканда сөз жок андай сөз. Заказдар зорго эле берилип атат. Каяктагы 5000, 7000 деп новостидеги пабликтер ушундай информацияны чыгарып атат деме, ошо түшүнбөй атам да. По факту болгон жумушчу айтып атпайбы? По факту болгон эмени тартып атпайбы адамдар элечи. Анан кийин адамдар эле болсо эле саатта ушунчадан иштеп атат. Мындай деп. Жалган бардыгы белен. Жок андай тема. Хотя бы картаны нормально оңдоп кичине мындай заказдын акчасын көбөйтүп кичине значительный изменение киргизсе, анан кийин адам байкайт да анычы. Байкайт, анан кийин отменалар, мондай келген мындайлар. Чё за эми? Яндекстин монополиясы жаман. Түшүнүп атам то, что Кыргызстандан кетпешинчи, но жакшыртыштын условиясын коюп бергени бар го факт. Эми типа министерство айтыптыр. Биз өзүбүз, короче, контролдойбуз Яндексти. Яндекс буга чейин өзү монополия кылып болчу, бирок будан кийин биз өзү контролдойбуз айтканда. Ошондой жаңылыктарды киргизиштир. Но качан деген вопрос да. Акырын кетип атам эми. Падилам койгон жагыма карап коюп. Ладно, бара берели, көрөбүз. Чо как кандай.